Бардыгыбыз тең эле үйлүү жайлуу болгубуз келет. Өзгөчө Борбор калаадан. Акыркы жылдары турак жай кооперативи деген ат менен ар кандай компаниялар элдерге үй алып берүүнү көздөп дал ушундай ишмердүүлүгүн улантып баштаган болчу. Бирок акыркы бир жылда бул боюнча дагы бир кылмыш жоопкерчилиги боюнча өтө чоң ызы чуулар пайда болду. Кече жакында эле 46 жаштагы Ихсан турак жай кооперативинин жетекчисин Ички иштер министрлиги тарабынан кармалды жана дагы ага 2 берене менен иш козгошту. Бул деген убагында ошо ишенип берилген мүлктү туура эмес коротуу же болбосо алдамчылык деп түшүнсөк болот. Турак жай кооперативинде буга чейин дагы бир топ түшүнбөстүктөр болуп келген жана дагы муну буга чейин Улуттук банк каржы пирамидасына окшогон схемалар бар деп белгилеп өткөн жайы бар болчу. Буга турак жай алабыз деп акчаларын төгүп, бирок бүгүнкү күндө ала албай калган жарандардын саны абдан эле көп. Ички иштер министрлиги тарабынан расмий маалымат боюнча 73 кылмыш иши козголуп, анын 37си сотко өткөрүлгөн. Биздин бүгүнкү эфирибизде дал ушул турак жай кооператив жөнүндө сөз болмокчу. Жана дагы анын жол жоболору, деги эле юридикалык жактан кандай болсо туура болот деген суроолор бар. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу, саламатсыздарбы? Биздин студиябыздын коногу юрист Лера Орос. Саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге рахмат, убактыңызды бөлүп. Жогоруда айтып калдык, турак жай кооперативи боюнча бул каржы пирамидасына окшогон схемалар бар деп Улуттук банктын белгилеген жай. Мындай окшоштук жайлары барбы? Юрист катары салыштырып көргөндө кандай? Мисалы анда мында деле акча берип атасың, акча берип башка бирөөлөрдүн эсебинен сага үй алып берет деп кезекке туруп жатпайсызбы? Бул эми кара жалпак тил менен айтканда черная касса же болбосо ушул каржы пирамидасы экөөнүн окшош жерлери бар. Себеп дегенде бирөөнүн баягы уюшулуп туруп, анан кийин бирөөсүнө акчаны чегирип берип атышпайбы, ошол жерлер окшош да. Анан келишимде дагы бул эми каржы пирамидасы болобу же болбосо кооператив баягы үй алуу боюнча же унаа алуу боюнча келишимдер болобу. Деги эле азыр баса белгилегечи ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, министрлик жактан кээде келишимдер кайчы пикирде болуп калат. Анан бул адамдардын ортосундагы, эки адамдын ортосундагы же болбосо каржы пирамидасы же болбосо кооператив жактан түзүлгөн келишимдерге сөзсүз кайчы пикирлер келишимде кездешүүсү. Мисалы кандай кайчы пикир? Кайчы пикирлер мисалы үчүн пункттар менен келет. 1, 2, 3 глава депчи. Ошо 1 главасы 4 главанын кайсы бир беренелерине мындай кайчы тетири келип калат да. Азыр бир колубузда договор болгондо мен мындай наглядно айтмакмын да. Азыр колубузда жок болгон үчүн ар бир договордо юристтер же болбосо ошо мыйзам менен тыкыз иштеген адамдар тыкыр сөзсүз ар бир келишимде кайчы пикирлерди таппай койбойт да. Ошондо баягы жарандар кооперативге барып, алар менен келишим түзүп жатканда сөз түрдө юристтин кеңеши болушу керек болчу дегенди айтып жатасызбы? Ооба, албетте, үй сатып алып атканда же унаа алып атканда каржы пирамидасы же болбосо баягы кооператив келишимисиз түзмө-түз акчалай нак сатып алып атканда дагы юристтин кеңеши менен же болбосо юристтен мындай катышуусу менен болсо ашыкча болбойт да. Анан бул жерде экинчи, үчүнчү колдор менен дагы же болбосо мындай көмүскө бир түшүнүксүз же болбосо жок товарларды алып атышат. Анан бул жерде кандай ушундай жарандарыбыздын дагы мындай баатырлыкпы же кандай кызылдай акчасы менен айрылып атканы өздөрүнүн мындай тантоосу да. Анан ушул жерде Бул жерде укуктук сабаттуулук керек дейсиз да. Мисалы ошол эле Ихсан дейли, бир мисал айтып, андан башка деле турак жай кооперативи боюнча компаниялар айта турган болсок, ошо Кыргызстанда мен жылдызмын деген элге таанымал бир таанымал адамдар аркылуу жарнамаларды кое берип, элди абдан өздөрүнө ишендирген да. Ушул жарнама жагынын жоопкерчилиги кандай болуп калышы мүмкүн? Мисалы алар жарнамалап жатат, алардын жарнамасын көрүп карапайым эл ишенет. Бул деле мисалы бул ырчы деле
андан үй алган турбайбы, эмнеге мага алсам болбосун. Себеп дегенде баягы бизде бар эмеспи, ким жакшы болсо ошону карап туурап жашамайчы. Бул эми баардык эле жактарда болсо керек. Анан ошол жарнаманын жоопкерчилиги жөнүндө бир мыйзамда каралганбы? Жарнама тууралуу мыйзамда карала элек. Себеп дегенде бул адамдын мындай ички эмеси да, ишеним артуучу бирөөгө. Анан баягы жарнама кылган адам үгүттөгүп же болбосо колунан алып туруп же болбосо капчыгын тартып алып туруп ошол жерге акчасын санап берген жок да. Бул жөн гана мындай жарнама кылды же болбосо чакырык таштады же болбосо өзүнө жагат жакпайт ошол сыяктуу эле бир мындай отзыв берген болот да. Ал тууралуу жаза же болбосо бир беренелер карала элек. Бирок бул жерде шоу дүйнөсүнөн тышкары дагы дин өкүлдөрү дагы билбестиктен же болбосо баягы бизде мындай шашмалыгыбыз бар да. Бир нерсени мындай тыкыр дыкаттык менен кое туруп изилдеп же болбосо юридикалык жагындагы, шарият жагындагы баягы эки жактан тең залалга келип калбасын деген бир эмени таштап туруп эле мындай адамга, инсаниятка ишенип кетет да көп учурда. Анан мен жакшы тааныйм, мисалы үчүн 3 үй бүлө, 13 үй бүлө алып атат, мага деле ошол болот. Мына мисалы үчүн биринчи үй бүлөгө мына өткөзүп беришти, унаасын же батирин деп туруп ишеним артып алышат да. Именно ушул бир адамга унаа сатып берип же үй сатып бериштиги менен ар жакта 100 же болбосо 115 кишиге же андан да көп 1000 кишиге залалга тийиши мүмкүн да. Мындай маркетинг, таргет деп коет да, ошол ыкманы колдонуп атышы мүмкүн деген нерсени бизде эмнегедир коомчулуктан мындай жетпейт ал. Коомчулук мындай не допускает да, ишеним артып алышат. Ишеним мындай айтканда мындай ишенимди туура эмес колдонуп кетип атышабы, мындай ички сезимдер менен текшербей, юридикалык жактан текшербей эле ички сезимдер менен ишеним артып койгон учур көп кездешип жатат азыркы учурда. Мисалы айрым ошол эле таанымалдардан жарнама боюнча өздөрүнүн жеке жашоосу боюнча интервью берип жатканда айтып калган жайлар бар да. Мен мисалы ошол спирт ичимдиктерине же болбосо башка нерселерге деги эле бир зыян келтире турган жактарга канча акча берсе дагы мен жарнамалабайм аны депчи. Ушул сыяктуу эле ушул турак жай кооперативи болобу, бир чоң акча бар жерде сөзсүз түрдө бир түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, болбой койбойт да. Юристтер менен деле ошол кеңешип, алардын деле баягы адамдык сапатына жатмак да. Кеңешип бир иш алып барса болот беле негизи дегенкиси. Макул, бизде мыйзам жок экен ал жарнамага карата. Бул жерде жоопкерчилик да. Жекеме жеке ошол бизнес өкүлдөрү болобу же дин өкүлдөрү болобу же таанымал бир адам болобу, коомчулук аты баягы аттын кашкасына белгилүү болгон бул жоопкерчилик бир гана. Эми бул жерде тагдырлар чечилип атат. Бир канча үй бүлө мисалы максаты ишке ашпай калса, ажырашуу жолдору же болбосо ыкы-тыйкы көп баягы аркасынан залалга алып келчү учурлар көп келет да. Бирок ошону баягы утуру азыркы баягы реклама кылып берчи же болбосо бир колго кармалаарлык акча болуп калса, бир реклама деген түшүнүк бар, анан реклама кылып коюп жатышат. Ал ар бир адамдын өзүнүн эмеси да, коомдун астындагы бир жоопкерчилиги болуп атат азыркы күндө чындыгында. Мисалы бул суроону берип жатканын себеби биздин коңшу мамлекет Казакстанда ошо буга чейин бир 2 вайнерге иш козголуп, дал ушундай жарнама кылгандыгы үчүн аларды дагы бир сот жоопкерчилигине тарткан жайлары бар. Андан тышкары ошо деги эле элге таанымал адамдар дал ушундай каржы пирамидасы дейбизби, дал ушундай финансылык маселелер боюнча жарнама кылбоо боюнча кадимгидей жарлыгы чыкканы бар. Бизде деле балким ушундай кадамдарга барышыбыз зарылбы азыркы күндө? Себеп дегенде акыркы учурларда, акыркы 2-3 жылда өзгөчө жаңы мыйзамдар алмашканда ошо алдамчылык беренеси боюнча абдан көп бири-бирин алдап кетти, мынча миң сомго же болбосо мындай бир материалдык чыгым келтирди деген сыяктуу абдан көп болуп жатат да. Мунун да ошо жоопкерчилиги төмөн болгондуктан дал ушундай жолдорго барган көйүп кеткен жокпу? Эми сиз айта кеткендей, Казакстан бул мегаполис, абдан чоң масштабы чоңураак да. Эми биздики Кыргызстанда эми 6 миллион, Бишкекте ошо 1 миллион тургундар орто эсеп менен.
Анан мындай жаза чара көрүлө элек. Анан бизде мындан дагы катуураак деп айтсам жаңылышпайм да. Себеп дегенде ар бир адамдын өзүнүн коомдо орду бар. Белгилүү адам болгон болсо, таанымал адам болгон болсо, анан айткан сөзү иши менен дал келбегенде мындай авторитетти биякта роль ойноп атат да. Анан ошол жарнама кылып алган адам баягы адамдардын ишенимин жоготуп, мындайча айтканда кандайдыр бир депрессияларга учурап, хейтерлер баягы жазып, комментарий ошондой гана учурду байкайм да азыр. Баягы жаза чара тармагы азырынча карала элек. Каралса, мисалы үчүн жазык кодексинде, Кыргыз Республикасынын 209 беренесинде көрсөтүлгөндөй алдамчылык, мошенничество орусча, бул жерде баягы алдоо жолу менен адамдын буюму, материалдык баалуулук буюму же болбосо каражатына ээлик кылган ээ болгондо гана көрсөтүлгөн да. Ал эми жарнама кылганда атагы чыккан адам ээлик кылган жок да, бул бир гана чыкырык таштап атат да. Ошон үчүн бул беренеге дал келбей калат. Дал келбей калат. Эгерде мыйзам көрүлгөн болсо, аны да көрө жатарбыз. Эми бул бизде коомчулукта кооператив мисалы үчүн унаа же үй алуу боюнча чыкты. Анан кийин бул баягы эксперимент болуп атпайбы? Бул нерсе болду, анан жаза мында иштелип атат да, ошого жараша. Ушу жаза деп калдыңыз, жаза боюнча ушундай алдамчылык жолу менен мисалы баягы биздин беренелер өтө алдамчылыкка жумшак дешет да, айрым юристтер. Ошол канчалык деңгээлде чындыкка коюшат? Ошо жумшак болуп аткандыгына байланыштуу алдамчылар көп болуп кетти деп. Мисалы үчүн өтө чоң эмес каражатка баягы алдоо жолу менен ээлеп калганда, бул 200 же болбосо 500 көрсөткүч менен штраф айыппулга жыгылат. 200 дегенде бул 200-тү 100гө көбөйтөбүз да, ошондо 20 000 тегере болуп калат да. Ошол айыппул менен чыгып кетет да, же болбосо бир жыл ичиндеги мындай эмеден ажыратылат да, эркиндиктен. Ал эми олуттуу мындай чоң залалга келтиргенде 5 жылдан 10 жылга деп атат да. Бул эң олуттуу мындай масштаб чоң мындай акча 500 000 сомдон көп эгерде зыян келтирилсе, анан 5 жылда делип атат да. Анан бул жерде деген ошо строй компаниялар же болбосо кооперативдер андан да көп акчага ээ болуп кетип атышат да, алдоо жолу мененчи. Анан бул жерде баягы бир адамды курмандыкка чалып, директорун же ким кол кое турган болсо, ошол адам соттолуп кетет дагы, баягы 5 жыл делгени менен 3 жыл амнистияга баягы түшөт, же болбосо пробация деп коет, жеңилдетилет да жазалары. Же болбосо баягы баласы 14 жашка чейин чыкты деп туруп, баягы ишти токтотуп турушат да, ошондой ыкмалар бар. Ошон үчүн көп учурда алдоо беренесинде баягы аял киши көбүрөөк роль ойноп, анан кийин баягы жоолук кийип, же болбосо намаз окугандай көрүнгөн айымдарды коюп атканы да бирден бир себеби ошол да, адамдарга мындай ишеним арттырып, же болбосо мындай маркетинг сыяктуу да, бул да ошондой өкүнүчтүү, бирок коомчулукта ошондой ыкмаларды колдонуп атышат азыркы учурда. Түшүнүктүү. Ал эми биздеги жанагы алдамчылык боюнча мыйзамга дагы бир тактоо иретиндеги суроо. Кийинкиси көп эле юристтер айтат да, ушул боюнча, ушул алдамчылык боюнча беренедеги жазалар өтө жеңил болуп калгандыгына байланыштуу деп, сен жогоруда айткандай эле. Дал ушундай иштер абдан көп болуп кетти акыркы учурларда, кайрылган жарандар да өтө көп болуп жатат деп. Буга сөзсүз түрдө жогорку кеңеш тарабынан болсо дагы деги эле ушул мыйзамга өзгөртүүлөр керекпи? Балким себеп дегенде 209 ошо алдамчылык беренесинен мындай жүрмүрай журт дагы коркпогондой сезилет да. Себеп дегенде баягы олуттуу эмес акчасын, каржысын ордуна толуктап койсо, встречный деп коет да, кайра заявление, анда иш кыскартылып кетет да. Баягы зыян көргөн тарапты ыраазы кылып койсо, иш кыскартылып кетет. Ошон себептен бул беренени мындай ойноп күлүп эле зынданга кетип аткандай сезилип атат да, мындай катталынан карагандачы. Бир адамды сүйлөшүүлүү жолу менен бирөөнү курмандыкка чалышат дагы, бирөө түрмөгө балким отуруп келет 2-3 жылга. Бирок ар жагында болчогон акча киреше баягы команда бөлүшүп алат да. Балким бул мыйзамды мындай. Ошондо бул бир макул 5 жылга эркинен ажыратылды дейли. Бирок акча каражатынын баардыгын чет мамлекетке чыгарып жиберген, же болбосо өзүнүн тиештүү каражаттарына колдонуп койгон.
ошондо ээлерине кайтарылбай калат. Соттун өкүмү менен, приговору менен бирок баягы көп учурда сыйыплатай деп келет да. А бирок баягы 5 жыл эч ким күтпөйт да. Адам түрмөдөн чыгып кайра ошол акчаны ордуна тургузунчу баары эле көп учурда унутуп калышат. Өзүнүн иши менен, баягы турмушу менен. Күтпөйт деле эч ким. Мисалы үчүн бирөөнүкү $4000 болсо, бирөөнүкү $14,000 да. Баарын чогултканда баягы алдап кеткен адам мындайча айтканда пайда көрүп атат да. Аны шору саткандан же болбосо народныйда баягы соода саттык кылып кассада отурганда анча акча таппайт. Эмнеге ушу берене көп азыр мындай актуальный болуп атат жана мындай ар бир эле ровдуда, ар бир тергөөчүдө бул мындай аябай эле көрүнүш бар да. Ушул берене боюнча көп иш козголуп аткан. Утуруп мындай ар бир саатта деле болушу мүмкүн да. Мындай широко распространенный берене болуп атат да. Мисалы народныйдан деген 15.000 сом табат айлык. Ал эми бирөөнү баягы группай сүйлөшүлүп туруп бир кооператив ачып туруп алдашса, айына мисалы үчүн 400 же 500 миң сом болот да. Андай акчаны баягы чемишке сатып же шору саткандан таба албайт да жарандар. Ошол себептен кызыгып туруп бирөөнү баягы директор катары коюп, бирөө жоопкерчиликти алып түрмөгө кетип атат да, калгандары бул жерден чыгарып кетебиз сени же болбосо түрмөгө передачаларды алып барып турабыз дегенде эми бир ошондой бир көрүнүштөр болгон сыяктуу эле сезилип атат да. Ал эми ушу кооперативдер уюшуп мындай айтканда булар баягы элдерге үй алып беребиз, же автоунаа алып беребиз деп, бирок элдерди алдап жатпайбы көбүнчө учурдачы? Чын айтканда баягы арыздангандардын саны өтө көп болуп жатпайбы? Бул атайын жасалган иш болуп атабы ошондо? Эми атайын эмес деп айта албайсың, айтыш кыйын да. Себеп дегенде кайрылбагандары канча сотко. Баш көздөн садага деп койгондор канча да. Эми ошончо адамды ала албагандан биз ала алмак белек, андан көрө сотко же милицияга, ровдуга чуккан сааттарыбызды экономдойлу деп бербегендери канча. Анан бул жерде кооператив болгондон кийин бухгалтери бар, жоопкерчиликтүү баягы директору бар, орун басарлары бар, секретариат, баягы клиенттерди кабыл алган, ошондой бир топ адамдар да. Ошолордун баары билди же билбеди деп айтыш кыйын да. Бирок түп тамызында, түп баягы нускасында канча бир адам билиши ыктымал аягы. Себеп дегенде мындай логика менен караганда деле акча чыгарды, макул ушунча бир адамдар 30%-ын биринчи салыш керек экен кооперативге. Ушул кооперативге биз белгилеп аткан же болбосо башка кооперативге. Аны акылга сыйгыс нерсе да. Ошончо адамдан баягы 30%-ын эле алып атат же канча бир процентин. Анан улам кошулуп аткан адамдар көп да. Мындай 400 миң, 500 миңге чейин чыгышы күтүлгөн эле нерсе да. Адамдар кыйналган заманда азыр үйгө жеткиси келет ар бир адам. Анан $5,000 бар, а үйгө жетпейт ал. Анан сөз кооперативге чыккан барат, ошо $5,000 көтөрүп бара алчы. Мындай мышеловка сыяктуу көрүнүш болуп атат да. Анан калганы баягы 100-чү же 155-чи адамдарга дагы үй унаа сатып бергенден бир мындай акылга сыйгыс да. Канча адамга ошондой жетишет эле буларчы? Бир айдан кийин же жарым жылдан кийин деген бир келишимдер болгон экен ортолорундачы. Мындай финансылык жактан эгерде мамлекет буларга кепилдик бербесе, каржылабаса, булар кандай жарым жылдан кийин сатып бермек? Жарандардын баарына ошол чоң суроону туудурат да. Азыркы учурда ушул дагы ызы болуп жатат. Буга чейин үй алгандардын үйүн сатып, кайра башка мурдак бери акчасын бергендердин кайра ордуна таратып беребиз деген дагы бир ушундай сөздөр болуп, социалдык тармактарда бир ызы болуп жатат да. Эми ал үй алгандарда эмне күнү деген дагы суроо бар да. Бул эми кандай туура эмес, мыйзамдык жан? Эгерде мыйзам тарабынан баягы мурдагы үй алып бергендерге документ юридикалык тарабынан өткөн болсо, анда эч ким ала албайт ал үйдү. Өтө элек болсо, анда бул алар акчасын төлөп жатат ай сайынчы. Ошон үчүн ушул жөнүндө да айта кетейин дегенде, дин өкүлдөрүнүн баягы өздөрүнүн баягы койгон эмесичи, адалбы, адал эмеспи, ушул баягы сатып алаткан адамга өтпөгөн үчүн адал эмес деген эмени чыгарышкан да, уламалар кеңеши. Адал эмес деген арам деген да. Бир канча шарттарды коюшкан, ошол шарттарды кооперативдин бирөөсү дагы аткара алган эмес жана аткара албайт, ал мүмкүн эмес. Иксан дагы. Мүмкүн эмес. Бир дагы кооператив баягы коюлган шарттарды аткарышы мүмкүн эмес. Менде бар кайсы шарттарды коюшкан. Себеп дегенде юридикалык жактан эгерде ошол адамдарга сатып берди кооператив,
баягы канча бир жылда төлөп бүтүш керек, анан юридикалык жагынан өткөзүп бериш керек адал болуш үчүн. Алар өткөрбөсө, демек ошол эле мындай рибага жакын болуп атат да. Кожоюндары кооператив болуп атпайбы? Эртең же бүгүн бүрсүгүнө чыгып кеткиле деп коюшу мүмкүн да. Азыркы кырдаалга мына келип отурушат. Ошол көрүнүш күтүлгөн болот. Ал эми үй алган тарап документ алардын колунда болсо, алардын намында болсо, алар деле төлөбөй да коюшу мүмкүн да. Ким кепилдик берет? Ошондой да. Ошол тараптан бир канча шарттарды коюлган, алар аны аткарышы мүмкүн эмес. Азыркы күндө кооператив, бир дагы кооператив мамлекет тарабынан кепилдикке алынган эмес. Бир дагы кооперативге 24 банк функционирует Кыргыз Республикасында. Бирөө дагы кепилдик берген эмес кооперативге. Эгерде төлөй албаса, биз төлөп беребиз деген сыяктуу. Ооба. Себепсиз мындай чоң глобалдуу үй, турак жай же болбосо унаа менен баягы адамдарды, жарандарды кызыктырып аткандан кийин сөзсүз мамлекет, сөзсүз улуттук банк мындай кепилдикте болушу шарт да. Бир дагы андай кооператив азыркы күнү жок. Жана болушу мүмкүн эмес. Азыркында ыйкы-тыйкылар чыгат да, сөз дегенде. Жаран менен ошо кооперативдин ортосунда. Андан көрөкчө дегенкиз ошо мамлекеттик ипотекадан эле үмүт артканыңыз оңдук да. Мамлекеттик ипотеканы өзүнчө дагы бир чакырсаңар келип беребиз. Бүгүнкү учурда мындай да оңой иш жок. Андан көрөп баягы ар бир тыйынды, кызылдай тыйынды чогултуп эле жер алып акырындан 2-ни 4-4-тү 8 кылган. Мындай болуп атпайбы? Ошо жер алайын десең дагы ал ошол жердин 3-4 башка ээси болуп дагы талаш тартыштар болуп жатпайбы? Деги кайсысына ишенсек болот? Мындай тегерегиңдин баары бир алдангандай, алдамчылардын ортосунда калгандай эле кээде ушундай туюлган учур болот да. Сезбейсизби? Ошого баягы передачабыздын башында айта кетпедимби? Үй, турак жай алып атканда, ал тургай жер алып атканда түзмө-түз кызыл акча менен ошо юрист менен иш алып барганмын депчи. Колдору туура коюлганбы, сатып атканда паспорттагыдай койдубу, баягы дары-дармек ичкен жокпу ал адам. Ошолордун баарын текшерип берет да. Саткан адам кийин кайра мен аз акчага сатып койдум, мен ал учурда дары ичип аткан болчумун деп кайра соттошушу мүмкүн да. Түзмө-түз сатып алып атканда. Биякта кооператив аркылуу мындайына сатып алып атышат, а жерде табигый көрүнүш болчу да, бузуучулар чыгышы. Биринчи үй сатып алгандарга повезло деп айтмакчымын, бирок аларга дагы документ өтпөгөндүктөн алар деле ошо кашанын ичинде болот да эми. Эгерде мисалы ички иштер министрлиги дагы эле ИХСАны мисал алалы. ИХСАдын болгон тийиштүү мүлктөрүн арестке койсо, сөзсүз түрдө ал үйлөр да автоматтык түрдө арестке кирет да. Арестке алат. Бул береме менен баягы канча заявлениялар түштү, автоматтык түрдө арестке коюш керек болот тергөөчү. Жерлерди, мүлктөрдү. Арагы үй алгандардын, мурда үй алгандар деле сүйүнмөй эле болуп экен да. Кимдер төлөп бүткөн болсо, эми балким сүйүнөт чыгар, бирок булда мындай везунчиктер жокко эсе деп түшүнөм да. Урматтуу тере көрүүчүлөр, жогоруда турак жай кооперативи боюнча сөз болду. Андагы келишпестиктер, андагы бир чала кайың иштер жөнүндө юридикалык жактан юристтин өзүнөн уктуңуздар. Кандай да болсо, баягы адал эмгек менен болушу керек, жана дагы оңой оокат жок дейт. Аман туруңуздар.